Сооротуучу Кудай. 7-июнь. Туруктуулук менен сыйынгыла, сергектик менен ыраазычылык билдирүү менен сыйынгыла. Бул сөздөрдү биз колосалыктарга жазылган каттан табабыз. Жаңы осуятта сыйынуу тууралуу айтылганда, анын жанында ыраазычылык билдирүү тууралуу бирге айтылып жүрөт. Сыйынгыла, ыраазычылык билдиргиле. Ыраазы болгонду билген адам баарыбызга эле жагат да. Бул жакшы сапат Кудайга да жагат. Жазууда ыраазы болуу улуу байлык деп айтылат. Тамак ичээрде рахмат айталы. Таңда ойгонгондо жакын адамың үчүн, угулган сыйынуулар үчүн, Кудайдын берип жаткандагы башка көп баталары үчүн рахмат айтканды унутпайлы. Ошондо рухуңар жаңыланып жатканын көрөсүңөр.